Дарбыздын пайдасы тууралуу билип алыңыз дагы дарбыз жеп жүрүңүз. Дарбыз адамдын ден соолугуна көптөгөн пайданы алып келет. Себеби дарбыздын курамында бул эң негизгиси витамин С аябай көп. А витамин С болсо иммунитетти бекемдейт, клеткаларды жакшыртат, ошондой эле жүрөк кан тамырга дагы пайдалуу, жана теринин абалына дагы пайдалуу. Себеби терини жашартат. Жана дарбыздын курамында ликопин деген антиоксидант бар. Ал болсо эркектерге пайдалуу, простата безине, ошондой эле кан тамырлардын жүрөктүн иштөөсүнө пайда алып келет. Жана андан сырткары цитруллин деген антиоксидант бар. Ал болсо кан тамырларды кеңейтип, кан айланууну жакшыртат жана жүрөктөгү оорулардын алдын алат, кан басымды төмөндөтөт. Ошондой эле бул дарбыздын курамында клетчаткалар, башкача айтканда пайдалуу талчалар өтө көп. Ал талчалар болсо ичегилердин иштөөсүн жакшыртат жана ошондой эле ичегидеги микрофлорага азык болуп берет. Жана дарбыз эң негизгиси пайдалуу суусундук болуп эсептелет. Зыяндуу ар кандай суусундуктарды сатып алып ичкендин ордуна дарбыз жесеңиз, сиздин денеңизге пайдасы көп болот. Жана ошондой эле дарбыз бул деген денеден заараны айдап чыгаруучу заттарды камтыгандыктан бул бөйрөк органдарына дагы өтө пайдалуу. Ошондой эле боорго дагы пайдасы көп. Бул боордогу детокс системасына дагы жардам берет. Жана жалпысынан ичегинин иштөөсүн да жакшыртат. Жана эң негизгиси денеге керектүү болгон суунун муктаждыгын кандырып берет. Дарбыз жеп туруңуздар жана сөзсүз түрдө кээ бир адамдарда балким бөйрөгүндө жетишсиздик бар болсо, ошондой эле аллергиясы бар болсо, же болбосо кант диабети менен ооруган адамдар дарбызды байкап, ченеп, жана ошондой эле дарыгердин көрсөтмөсү менен жеш керек болот. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.